Ассаламу алейкум, биздин сонун каналдын көрүүчүлөрү. Кандайсыңар, достор? Биздин катталуучулар, кандай жүрөсүңөр? Биз бүгүн силер менен чогуу Америкада күйүүчү май кантип алат, баасы кандай, ошолорду мен силерге айтып берем. Анткени бүгүн бир жерге барайын десем, бензиним жок калыптыр. Ошон үчүн ушул учурдан пайдаланып, силер менен чогуу бензинге барып келебиз, күйүүчү май куюп келебиз. Анда эмесе биз менен чогуу болгула, каналга катталгыла, комментарий калтыргыла жана лайк басканды унутпагыла. Мен багымда эч нерсе калбаптыр, бензин калбаптыр. Costco деген магазин, ошол жерге барып, силер менен чогуу бензин куябыз. Yanırıp zaman ey, canımın baba salkın bulandı. Namısın büyük sahna del oluşum Макей, биз каалаган жерге келдик. Биз азыр Costco деген магазиндин жанындабыз. Бул жерде автозаправкасы дагы бар, алысыраак жерде дагы продукт саткан жерлери дагы бар. Бул Америкада Costco деген магазин дүңүнөн саткан магазин. Америкада эң чоң десек болот. Бул магазин 1983 жылы негизделип, азыркыга чейин ишин алып барып жатат. Бул магазиндеги товарлар жана бензин, күйүүчү май башка жерлерге караганда бир кыйла арзан десек болот да. Дароо эле кирип товар сатып ала албайсың. Анткени товар алыш үчүн сен биринчи бул магазинге мүчө болушуң керек. Айткандай эле бул магазинге мүчө болуш үчүн мындай карточкаларды сатып аласың. Меникиндеги карточкалар жерде $120 бир жылга. Gold Star деген $60, анан бизнес түрү $60. Анан өзүнүн магазиндин дагы кредитный карточкалары бар. Ушундай мүчө болуп киресиң дагы, анан товар сатып аласың. Азыр биз өзүбүздүн кезегибизди күтүп атабыз. Алдымда дагы башка машиналар бар. Азыр биздин кезегибиз келди. Бен барып бензин куябыз. Мүчөнүн картасын коебуз. Карточкабыз, кредитный карточкабызды коебуз. Жерде 87, анан 93 деген бензин бар, муну тандайбыз. Андан кийин жерден бензинибизди куя берсек болот. Урматтуу достор, мен азыр эле жаңы бензин куюп бүттүм. 87 маркадагы жалпы 16,6 галлон болуп чыкты. Баасы болсо 2,099. Бул $2.10 жакыныраак акча болуп калат. Ошо менен мен толтура бак куйдум. $34.84. Силер кандай деп ойлойсуңар? Бул арзанбы же кымбатпы? Комментарий калтырып коюңуздар. Достор, биздин сонун каналга катталыңыздар, комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө.